Assalamu алейкум туугандар. Бир айдан бери бардыгыбыз Ташиевдин мафиясы деген, Ташиевдин беспределы, Ташиевдин мыкаачылыгы, зөөкүрлүгү деген кино көрүп атабыз. Бир ай болду. Күндө бирден компромат чыгарып атышат. Бизде Калгул атам айткандай, төө урдасаң кутуласың, тоо урдасаң тутуласың деген жашоодон качан өтөбүз биз? Качан бир закон иштеген, бир тартиптүү, правовой, укуктуу өлкөгө айланабыз? Качанкыга чейин бир уруудан кутулсаң, экинчи уруудан кутулсаң, үчүнчү урууда Садырова. Бир айдан бери сиз деле көрүп атасыз. МВДнын министрине кайрылам. Көрүп атасыз. Будан артык дагы кандай далил керек? Дагы кандай иликтөөлөр керек? Интернет толуп калды го. Булар качан камалат? Булар камалабы өзү? Бир айдан бери кайра допроско элдин кыжырын кайнап киргизип чыгарып атасыңар. Ансы аз келген кортеж болуп алып туруп уурулар допроско кирип чыгат да. Ушу кантип болсун? Бир качан камайсыңар? Бул силер эмнени күтүп атат түшүнгөн жокмун. Бизде ички иштер министри деген барбы өзү? Министрлик барбы ушундай? Биздин ички иштер министрлиги эмне? Бул бечараларды интернетке, фейсбукка чыгып пост жазып койсо, деңгээли ошол эле бул биздин ички иштер министринин. Ошолор деле камай аласыңарбы? Иштебейсиңерби? Эмнени күтүп отурасыңар? Мо аты аталган Зулушев, Кундузбек Жолдубаев, Оштун мэри, Таймураш, Шайыр дегендин бүт бардыгын жоопко тартышка талап кылабыз. Жооп берсин, урдагандарын куссун эмес, камалсын. Бул кантип болсун? Мен Уулумдарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар уурубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. урдабайм, мен кыйратып атам деп туруп анан өзү урдап кеткен. Уруулардан, коррупционерлерден коргойм Кыргызстанды деп туруп анан өзү коррупция кылып кеткен. Мындай болбойт. Булар камалыш керек. Ар бир жоопко тартылсын. Бүт кыргыз туугандарымды чакырам. Бүт баарыбыз талап кылайлык. Жөн эле ушинтип эле интернетке чыгарып эле кино, элдерге кино көргөзгөндөй эле кино көргөзүп койбой, результат да көргөзсүн. Результат күтөбүз. Садырова, ички иштер министри, силерден результат күтөбүз. Ушулардын камалышын талап кылабыз. Аты аталган уурулар, кыргыз мамлекетине чыккынчылык кылган, кыргыздын казынасына кол салгандар бүт баары камалсын. Саламатсыздарбы, сиздер менен жазуучу журналист Куттумидин Базаркулов. Мына бизди каралап атат деп эле Ташиевдер айтып атат. Каралабай эле силердин кара экениңерди, мамлекетке кара ниеттик кылганыңарды, ошондой эле имандуулукка дагы кара ниеттик кылып кумарпос экениңерди ачык эле айтып жатышат. Эми чындыкка чычалайсыңар да, албетте. Анан бети жоктугуңарга бет тырмачылык кыласыңар да. Себеп дегенде силерде бет жок силерде. Мен муну айтып жатып атканымдын себеби, мынакей өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Ушул Ташиевди колдогондор, силер дагы ошол бети жокту колдоп, силерде дагы бет жок колдогондор. Зөөкүрлүктү колдогондор, зөөкүрсүңөр силер дагы. Эми ойлоп көргүлөчү. Ташиевдин иниси Ташиев 1 миллион 300 миң долларды кумарпоско, кумарлыкка, азартникке, ошондой эле казиного 1 саатта олтуруп 1 миллион 300 миң долларды уттурду. Бул эмне деген акча? Буга эмне деген ошол ыйман алып келүүчү канча мечит курулмак? Буга ошол биздин балдарыбызга, уул кыздарыбызга канча университет, канча окуу жай, мектеп курулмак? Канчалаган
madani nerse kurulmak. Madani iş çara. Gerek bolsa filarmoniya kurulmak buga. Mına ошол filarmoniyanın akçaсын 1 saattın içinde kazinoga janagı taşıyıp kumark bos. Utturdu. Anı videosu turat. Anı jana Korgonbek Devgim degen dosu rastap berip atat. Ушул каралообу өңү башы кебете кешпири менен сүйлөп атпайбы? Ошондой эле Кудайдын берген колу, буту, денесинен кымбат нерсе эчтекен нерсе жок. Аны сен могу колго чыпалагыңа сен алтын эмес бриллиант балекет салсаң дагы Кудайдын ушу колу кымбат турат. А сен бул колду, Кудайдын берген колун, сен бриллиант салып эч убакта көркөмдөй албайсың. Эгерде сенин ден соолугуң болбосо. А $37,000 бриллиант салып бир аялдын колуна мактанып атат. Өпкөсүн кагып атат. Жанагы кара пиарщик. Ушуну эмне деп ойлойсуңар? А $37,000 бул мамлекеттик канча кызматкердин айлык акысы? Мамлекеттик кызматкерлерден 15,000 сом алып иштегендер бар. Жыл бою иштегендер бар. Канча адамдардын пенсиясы? $37,000. Керек болсо көп 90% мамлекеттик кызматкердин жылдык айлык акысы, 5 жылдык айлык акысы да ошого жетпейт. Мына көрдүңөрбү? Бир аялдын бир бриллианты шакеги, кичинекей шакеги. Эми мен жөтөлүп атам. Бул жөтөл өпкөнүн жөтөлү эмес, бул жүрөктүн жөтөлү. Анан дагы бир нерсе, мынакей канча акчаны Кыргыз-нефтегаз жеди деп ошол министр айтып атат. Орунтаев айтып атат, монча акчага мону салмак экен, 7 миллиардка бир маданий филармонияны салмак экен. Бул эмне деген акча? А билесиңерби? Квадрат метри $650 турса, $1,400 баалаптыр. Ортодо акчаны эмне кылмак эле булар? Кыргыз-нефтегаздан чыккан акчалар дагы чыга элек, дагы көп чыгат. Дагы канчанын кусундусун ал өзүнө сиңирип алды. Ал кусундуларды канчасын ашказанына алды. Мунун баары дагы чыга элек да. Анан анын эмнесин кылды атасыңар? Бир бейбечарага жардам берип коюп туруп, целый мамлекетти тоноп атса, ошол силерге баатырдыкпы, эрдикпи? Мен дагы айтам, эмне болуп баатыр алганын, эмне болуп маршалга жетем дегени боюнча дагы мен айтам. Уяты жоктор, уятка келгиле. Бет тырмачылык, бети жокту колдоп, бети жогото албагыла. Биз элбиз, калкпыз, биз ата көргөн адамбыз. Биз имандуу атадан тарбия кылганбыз. Мээримдүү эненин колунан тамак ичкенбиз. Андыктан дүйнөкөр деп биздин ата-бабалар жаман көрчү. Ошондуктан дүйнөкөрлөрдү колдобогула. Рахмат көргөнүңөргө.